Ассаламу алейкум, касиеттүү кыргыз элим, урматтуу мекендештер, урматтуу Facebook социалдык тармагынын колдонуучулары. Бүгүнкү сиздер менен баарлашып, сиздер менен ой пикир алмашып, түз эфирде түз ачык кайрылууну чечтим. Мындай түз эфирде кайрылууну мен тездете баштадым. Көп жүргүзүш керек деп эсептейм. Себеби биз ушундай түз эфирде сүйлөшкөндө ачык сүйлөшөбүз. Сиздердин оюңуздарды, ой пикириңиздерди комментарийден ачык түрдө көрүп, ага жооп бергенге мүмкүнчүлүк болот. Урматтуу достор, биринчи ирет мен жалпысынан эле шайлоо системасына, шайлоо процессине токтолуп кетейин. Жакынкыда эле парламентке болгон шайлоо абдан ыплас өттү десек жаңылышпайбыз. Ал шайлоодо идеологиянын, программанын күрөшү эмес, кара пиардын, акчанын күрөшү болду. Көпчүлүк жарандарыбыз өзгөчө жоопкерчиликсиз жарандарыбыз жаштардын келечегин 2000 же 5000 сомго баалап сатты десек дагы жаңылышпайбыз. Биздин келечегибизди сатып алган жана саткандар да кеп болуп атат. Ошол кыргыз мамлекетинин жаштардын келечегин сатып алган олигархтар, базаркомдор, шылуун аферистер кайра шайлоого катышып, шайлоонун ашмалтайын чыгарып атышат. Жакынкыда болуп өткөн жогорку кеңешке шайлоо дагы бир ирет көргөздү. Шайлоо системасы биздин мамлекетибизде такыр болбой калыптыр. Миллиондогон кыргыз калкы күбө болушту. Ар бирибиз күбө болдук. Ошол шайлоодо көптөгөн мыйзам бузуулар катталды. Бирок аны официалдуу түрдө каттап, ага карата тиешелүү чараларды көргөн жок. Шайлоо тилекке каршы одноразовый партиялардын иш чарасы болуп калды. Партиялар шайлоого жарым жыл калганда ачылышат, шайлоого катышып, алардын мүчөлөрү көп болот, алардын талаптары укмуш болот, сөздөрү кооз болот, убадалары көп болот, бирок саясий өмүрү кыска болот. Шайлоо бүткөндөн кийин мындай саясий партиялардын аты дагы, жыты дагы жок болот. Жалпы республика боюнча мындай одноразовый партиялардын кеңселери жабылып, аты угулбай калат. Негизги себеп эмнеде болуп атат? Кыргызстандагы партиялык институттун парламентаризмдин жетиштүү деңгээлде өнүкпөгөндүгүндө болуп атат. Биз айтабыз, кыргыз элине парламентаризм жарашпайт экен деп, тагыраак айтканда, кээ бир акылдуу популисттер айтышат. Бирок кыргыз эли, кыргыз мамлекети өз тарыхында чыныгы парламентаризмди көргөн эмес. Чыныгы парламентаризмдин иш жүзүндө кандай иштеши керек экендигин билген дагы эмес. Чыныгы парламентаризм болушу үчүн партиялык институттар бекем болушу керек. Саясий партиялар идеологиянын жана программанын негизинде ачылып, ошол программасына жетүү максатын көздөш керек. Кыргызстанда саясий партиялар кандай абалга түшүп калышты? Шайлоо алдында ачылгандан кийин программаны өздөрү керек болсо жаза албай, тарыхый партиялардан көчүрүп алышат дагы, ал программаны өздөрү жатка билишпейт. Ал программаны ишке ашыруу ниети дагы жок булардын.
максаты дагы жок. Ошондуктан булар ар бир шайлоо болгон сайын өзүнүн калың капчыгына, калың чөнтөгүнө таянып туруп барышат да. Аларга жол берип аткан Борбордук шайлоо комиссиясы дагы күнөөлүү. Аларга жол берип аткан жоопкерчиликсиз биздин шайлоочулар дагы күнөөлүү болуп атат. Мындай саясий партияларга, мындай талапкерлерге биз элди алдоого, элди сатып алууга, келечегибизди талкуулоого эч качан жол бербешибиз керек. Албетте мисал катары айтып кетиш керек. Мынакей бул жылы өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоону алып карайлык. Ошол эле Бишкек боюнча бир топ саясий партиялар шайлоого катышып, алардын арасынан олигархиялык партиялар, шылуундардын партиясы, экс-чиновниктердин партиялары, базаркомдордун, куруучу мафиялардын партиялары Бишкек шаардык кеңешке өтүп калган. Ошондо негизги уюштуруучу күч катары биз нааразычылык акцияларын, нааразычылык митингдерин, керек болсо ачкачылык акцияларын биз уюштуруп бир ай бою күрөшүп келдик. Бир айдын ичинде биздин үнүбүз мамлекетибиздин эң жогорку баскычындагы жетекчилерге жетти. Биздин үнүбүз калың катмар элге жетти. Ошондо эсиңиздерде бар, Бишкек шаардык кеңешке болгон 2021 жылдын 11 апрелинде өткөн шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан. Ошону биз 8 саясий партия, алардын активисттери, тарапташтары, шаар тургундары менен биригип, чогуу биргеликте бул койгон максаттарыбызга жеттик. Бул жеңиш, бул элдин жеңиши болгон. Бул жеңиш патриоттордун жеңиши болгон. Бул жеңиш адилеттүүлүк, чындык деп чыркырап келген биздин жаш активисттердин, жаш саясатчылардын, кайдыгер эмес жарандардын жеңиши болду. Бирок тилекке каршы кайрадан шайлоо болгондо баягы эле партиялар, баягы эле талапкерлер чапанын алмаштырып туруп, атын өзгөртүп, ошол Бишкек шаардык кеңешке болгон кайрадан шайлоого аттанышкан болчу. Керек болсо биринчилерден болуп биз чыкканда Кыргызстан коммунисттери партиясы жана Бүтүн Кыргызстан партиясы биргеликте нааразычылык акциясын уюштуруп чыккан болчук. Ошондо көпчүлүк саясий партиялар мына өтөм, ана өтөм деген социал-демократтар, реформа партиясы шайлоонун жыйынтыгы бизди канаттандырды. Бир нече шайлоо тилкелери боюнча кайрадан эсептөө, добуштарды кайрадан эсептөө жүргүзүлсүн деп туруп алышкан болчу. Бул чындыкты көпчүлүк коомчулугубуз билбейт. Мына мен ушул чындыкты айтам. Ошондо социал-демократтардын, реформанын максаты шайлоону, ыплас өткөн шайлоону жокко чыгаруу эмес, өздөрү мандатка жетүү болгон. Жанталашып, өзүнүн жеке кызыкчылыктарын шаар тургундарынын кызыкчылыктарынан жогору коюшкан болчу. Ошондо Темирлан баш болуп. Бир аз убакыт өткөндөн кийин биз 8 саясий патриоттук партияларды бириктирип туруп бекем турганбыз. Бир ай күрөштүк, бир ай тытыштык, бир ай чыркырап, тилибиз кургагыча чындыкты айтып турдук. Ошондо социал-демократтар, анын реформалар куйруктай болуп бизге биригип келишкен эле. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мындай ыплас өтүп аткан
шайлоолордун себеби Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилеринде болуп атат. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси ким? Төрайымы ким? Канча жылдан бери динозаврга окшоп өзүнүн кызматын атасынан калгансып ээлеп отурат. Качанкыга чейин патриот жарандарыбызды чыркыратып, элибизди караңгылыкка жардан түртөт. Качанкыга чейин шайлоо келген сайын эле беспредел уюштурат. Мындай беспределдер мындан ары уланбашы керек. Ошондо биз бекем турдук, жыйынтыктарга жеттик. Бирок тилекке каршы кайрадан шайлоо болгондо баягы эле эски партиялар, эски саясатчылар, эски талапкерлер Бишкек шаардык кеңешке өтүп кетишти. Чындык, адилеттүүлүк деп бир позицияны карманып турган партиялар, талапкерлер өткөн жок. Баягы ушак деңгээлине түшкөн, ушакчы катындай болгон социал-демократтар Бишкек шаардык кеңешке өтүп алышты. Алар соодалашып, ишин бүтүрдү. Иши бүткөндөн кийин унчукпай калышты. А биз айта беребиз, дей беребиз, күрөшө беребиз, чарчабайбыз. Өлтүргүлө, аткыла. Бирок чындыкты өлтүрө албайсыңар. Бийлик океандагы кайык. Эл океан. Бул кайыкты океан көтөрүп турат. Бирок толкуса, бул кайыкты аңтарып жиберет. Ошону унутпашы керек. Бул өзгөчө мына жетекчи биздин башчыларга жана алардын жөжөлөрүнө кайрылып жатам. Мындан тышкары жакында өткөн парламенттик шайлоо өзгөчө наглый мыйзам бузуулар менен өттү. Каратып туруп элди алдашты. Каратып туруп өздөрү каалаган, өздөрү эңсеген бийликчил 3 партияны жогорку кеңешке өткөзүп алышты. Калгандары жасалма оппозиция. Бир гана партиядан тышкары. Бул чындык. Ошол менен катар бул өткөн парламенттик шайлоодо биз баарыбыз күбө болдук. Баягы эле акчанын күрөшү болду, баягы эле административдик ресурстун колдонушу болду. Административдик ресурс болгон жок дешет. Бирок карапайым эл, чындык деп жүргөн активисттерибиз, саясатчыларыбыз көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү далилдеп келишти. Видео факттары менен, фото факттары менен кандай шайлоо тилкелерде кайсы мыйзам бузуу болуп атат, кайсы жерде ким добуш сатып алып атат, кайсы жерде биз Ташиевдин партиясыбыз, биз Садырдын партиясыбыз деп тамагы үзүлгүчө кыйкырып жүргөн жарандарыбызды билишет баары. Албетте мындай көрүнүш кыргыз элине жакпаган, кыргыздын касиетине төп келбеген ыплас, өттө төмөн, өттө маданиятсыз көрүнүш десек болот. Мындан тышкары макул, кандай болсо дагы, кандай шайлоонун жыйынтыктарын химияласа дагы шайлоо аяктады. Шайлоонун жыйынтыктары чыкты.
Ошол менен катар Бишкек шаарынын Свердлов жана 1-Май райондору боюнча кайрадан шайлоо болушу керек. Себеби бул эки округ боюнча мен баарына каршымын деген талапкер жеңип чыкты. Бул графа бардык ошол базарком, шылуун, уру, аферист, экс-чиновник талапкерлерден дагы көп добуш алды деген түшүнүк. Шайлоо мыйзамына ылайык бул жакта кайрадан шайлоо жарыяланышы керек. Эми бул маселеге токтоло кетсек, кайрадан шайлоодо урматтуу патриот мекендештерим, үзөңгүлөштөрүм, кайрадан шайлоодо буга чейин катышкан талапкерлер катышпашы керек. Себеби бул бир мандаттуу округтар боюнча чыккан талапкерлердин дээрлик 90% базаркомдор, олигархтар, чиновниктер, урдай берип, тажабаган, алдай берип, көнүп калган талапкерлер болгон. Ошондуктан бул эки райондун тургундары тик кто такой деп туруп, баарына каршымын деп добушун берип коюшту. Азыркы учурда, урматтуу достор, дагы кошумчалап кетейин, сиздерден өтүнүч бул түз эфирди максималдуу түрдө бөлүшүп, комментарий жазып, таратканга көмөктөшүп койгула. Себеби бул жакта азыр ачык кеп, ачуу сөз, ачуу чындык болот. Буну баарыбыз билишибиз керек. Билгенге укугубуз бар. Биз эркин мамлекетте жашап жатабыз. Ар бирибиз, ар бир жаран ачык айкын өзүнүн ой пикирин билдирүүгө укуктуу конституциялык мыйзамдар менен корголгон. Урматтуу достор, Борбордук шайлоо комиссиясы, анын төрайымы Нуржан Шайлдабековага кайрылам. Кайрадан шайлоодо Бишкек шаарынын Свердлов, 1-Май, бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча эски талапкерлерди каттоодон баш тарткыла. Бул сиздердин аброюңарды, сиздердин имиджиңерди, сиздердин позицияңардын туруктуулугун көрсөтөт. Эгерде мындай кадамга барбасаңар, биз эң жакынкы арада Боршайкомдун имаратынын алдында нааразычылык акцияларын массалык түрдө уюштурууга даярбыз. Жетишет. Эл тажады. Өзүңөр деле алдай берип тажадыңар. Ошондуктан жок дегенде бул бир мандаттуу шайлоо процессин таза уюштуруп бергиле. Адилеттүү уюштуруп бергиле. Жалпы кыргыз эли шул эки округ боюнча шайлоого көңүлү бурулган болот. Себеби шайлоонун бардыгы бүттү. Эки округ боюнча эле калды. Ар бир сиздердин туура эмес, адилетсиз, аффилированный кадамдарыңар жашыруун болуп калбайт. Баарына көрүнөт, баарына билинет. Урматтуу достор, ким көрүп жаткан болсо, бул видеону, түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Оюңуздарды комментарийге ачык сурооңуздарды түз жазгыла. Бул жакта мисалы комментарийге көз салсак, жазып жатат бир колдонуучу,
Бириң өлүп бириң калчу дейт. Мынакей ушундай позиция үчүн, моя хата с краю деген позиция үчүн мамлекетибиз анга сүйрөлүп барып атат. Мамлекетибизде беспредел болуп атат. Ар кими өз билгенин калаганын кылып атат. Бийликке келип, өзүм билем, өтүгүмдү төргөй элем деген принцип ээлик кылып атат. Бул туура эмес. Мындай ой пикир эң эле туура эмес. Бул кайдыгер адамдын бирден бир принциби, негизги сапаты. Ошондуктан кайдыгер болбойлук. Мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн күрөшүүгө даяр туралык. Кайсы жерде мыйзам бузуу болсо, кайсы жерде адилетсиз болсо, кайсы жерде жалган жала болсо, ошого каршы туралык. Орусча айтканда, самое настоящее зло — это не препятствовать этому. Же, мындайча айтканда, все, что нужно для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали деп коет. Ошондуктан мындай ой пикирден кайтайлык. Урматтуу достор, мындан тышкары учурдан пайдаланып мен келерки кайрадан шайлоого катышам деген азаматтарыбызга кайрылар элем. Урматтуу келечектеги талапкерлер, биз эң негизги максат катары кайрадан шайлоого эски талапкерлердин жытын дагы жолотпого аракет кылышыбыз керек. Борбордук шайлоо комиссиясынан ошону талап кылышыбыз керек. Канча деген ыплас шайлоо өткөзгөн, канча деген химияны ойлоп тапкан, канча деген адилетсиз чечимдерди кабыл алган Боршайкомдун жетекчилерин ошол имараттын терезесинен ыргытып жиберсе дагы аздык кылат экен. Ошондуктан биз алардан жакшылыкча талап кылып бирдиктүү туралык. Бүгүнкү бийлик люстрацияны талап кылган толкундун аркасынан келишти. Азыркы учурда люстрацияны көрүп атабызбы? Четтин дагы көргөн жокпуз. Тескерисинче, коррупцияга малынган, жалган жалам сүйлөп көнүп калган, жеке кызыкчылыгын мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору койгон кишилер жогорку мамлекеттик кызматтарда отурат. Же болбосо патхалимдер, жөжөлөр, Эдил Байсаловго окшош. Пакта коюунун мынчалык жогорку деңгээлин 8 жыл саясатта жүрүп мен көрбөптүрмүн, укпаптырмын. Ошондуктан эгерде люстрацияны кааласак, биринчи рет шайлоону адилеттүү өткөзүшүбүз керек. Шайлоодо Борбордук шайлоо комиссиясы, бүгүнкү бийлик талапкерлер үчүн адилеттүү идеологиянын, программанын күрөшүн жүргүзүүгө шарт түзүп бериши керек. Акчанын, капчыктын ролу эң төмөнкү деңгээлге түшүш керек. Ошондо чыныгы адилеттүү таза шайлоо өтөт. Мунусуз эч качан биз таза шайлоону көрбөйбүз. Урматтуу жолдоштор, сөзүмдүн аягында бир маселеге дагы токтоло кетейин. Мына биз мамлекетибиз тууралуу кеп кылып калдык. Негизи кыргыз эли
Эми бул жакта айта турган кеп эмес эле, бирок айтууга туура келет. Кыргыз эли өз тарыхында 3 жолу революция көрдү дейт. Бирок 3 жол эмес, бир эле гана жолу көргөн. Бул Улуу Октябрь социалисттик революциясы 1917 жылы болгон. Андан кийинки 3 жолу болгон көтөрүлүш, көңтөрүлүш бул революция эмес. Революция дегенде мамлекеттик адилетсиз системанын, коомдук экономикалык формациянын алмашышын айтышат. А бизде болгон окуялар 2005 жылы, 2010 жылы, 2020 жылы болгон окуялар бул бир гана бир уч бийликтеги эзүүчү таптар, экинчи уч бийликтеги эзүүчү тапка алмашышты, орну менен алмашты. Карапайым элдин жашоосу ошол бойдон турат. Бийлик өзүнчө, эл өзүнчө болуп калды. Эл өзүнчө тиричилик кылып, эптеп оокатын өткөзүүдө. Бийлик өздөрүнүн капчыгын толтуруп, чет өлкөдөгү офшордук счетторун көбөйтүү менен алек. Мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн, өзгөрүшү үчүн системалык өзгөрүүлөр керек. Бир олигархиялык топту экинчи олигархиялык топко алмаштырсаңар, мамлекет өнүкпөйт эч качан. Мамлекеттик түзүлүштү өзгөртүш керек. Мамлекеттик түзүлүш качан гана адилеттүү болгондо, ошондо элибиз жыргап, наконец-то и мы увидели хорошую жизнь деп туруп жашап калышат. Анысыз тилекке каршы биз жылдан жылга анга түртүлүп баратабыз. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, биринчи ирет биз мамлекетибиздеги көйгөйлөрдү чечүү үчүн системалык түрдө кадам жасашыбыз керек. Системалык түрдө мамлекеттеги экономикалык, социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө аракет жасашыбыз керек. Эгерде эки дос бийликке келип калса, баары жакшы болуп кетет десек, анда ишибиздин бүткөнү ошо. Эгерде мамлекеттик түзүлүштү өзгөртөбүз, социалдык адилеттүү коом курабыз десек, анда кыргыз мамлекетинин келечеги болот. Ушуга жараша мисал катары айтайын. Мен Кытайда Сычуань провинциясынын жетекчиси менен сүйлөшүп калганда, ал менден сурады эле: Кыргызстандын калкы канча дейт? Мен 6 миллион дедим. Аябай таң калып күлгүсү келди. 6 миллион дейт, Кытайдын айылынын, бир айылынын калкы дейт. 6 миллион болуп туруп, өзүңөрдүн мамлекетиңер бар экен дейт. Албетте бар. Албетте биз мамлекеттүүлүктү Улуу Октябрь социалисттик революциясынын аркасынан алдык. Албетте биз мамлекеттүүлүктү Исхак Разаков, Турдакун Усубалиев, Абсамат Масалиев сыяктуу улуу инсандардын куруучулук сапатынын негизинде сактап калдык. Азыркы учурда эмне болуп атабыз кыргыз? Такыр эле ашмалтайыбыз чыгып, каша болуп атабыз. Албетте адилеттүү бийлик болсо, биз деле тынч оокатыбызды кылып жүрө бермекпиз.
адилетсиздикти көрүп тынч отура албайбыз. Бейкапар жашай албайбыз моя хата с краю деп. Күрөшөбүз, алышабыз. Үмүтүбүздү үзбөйбүз. Бирок эгерде бүгүнкү жетекчилер Боршайкомдон баштап өкмөт үйүнүн жогорку кабатында отургандар оңолбосо, ойлонбосо, элибиз ойгонбойт. Ошондо мамлекеттүүлүгүбүз жоголот. Мындан Кудай сактасын, Кудай сактасын. Урматтуу достор, негизи бул башка маселе, бирок кеп ушуга чыгып кетти. Негизги кайрылуум Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова 2 округ боюнча кайрадан шайлоодо эски талапкерлерди каттоодон баш тартсын. Же болбосо биз андан баш тартабыз. Рахмат.